Алыстағы маяк. Ой, çirkin өмір ай. Өчпөстөй тамға басылып, күндөн күнгө чөктүң го деп, Каныбек тыштан кирип келди да, жата турган жерине олтура кетти. Анын каштары түйүлүп, кабактары бүркөө, өңү азыңкы, сабыры суз, көз карашы ачуулуу, жаак эттери түйүлгөн. Башында боз сукнодон жасаган малакай, үстүндө боз сукнодон жасалган шым, бешман, бутунда кендир чокой. Чокоюндагы чөп аралашкан кара балчыктар, жыртык челектен аккан кара майдай салбырап турат. Тыштан келген Эрнст Каныбектин бутун көрө койду да, бутуңу тазалап келсең боло. Мына бул оңбогон үйдө таза кармайлы деген убада кайда? Урдум мен сени убадаңа кошуп, деп коюп, жиберүүчүдөй атырылып тура калды. Эрнст Каныбекке каршы эч нерсе дебестен ордуна олтура кетти. Эмне болуп кетти деп сырттан жаңы гана келген Давиденко таңданып карап калды. Эчтеме эмес, Каныбек досум олтурчу. Сен бүгүн аябай чарчадың. Чарчоо биякта турсун, эки ирет өлүмдөн калдың. Сен азыркы минутада биз менен олтурушуң чоң кубаныч. Кармап турган жибиң үзүлүп, сууга түшүп кеткениңде менин жүрөгүм оозума тыгыла түштү. Бирок сен азамат экенсиң. Кулач уруп, жээкке келгениңде биз аркан салып тартып алдык деп капитан Каныбектин жанына олтурду. Азаматка дайым рахмат. Суучулдук өнөрүңө абдан ыраазы болдук. Сен бул суу өнөрүн кайдан жүрүп үйрөнгөнсүң? Деди Давиденко экинчи тарабына олтура. Каныбек бир топко унчукпай турду да, Кашкар дарыясында, деп акырын гана күңк этип койду. Бали, мен мурункусунда анчалык коркконум жок. Кийинкисинде жаман корктум. Жоон карагай менен бирге кулап, эки тарабы жар терең сууга түшүп кетүү деген эмне? Ай, эми Каныбек өлдү. Чоң карагай аны былчыйтып сууга чөгөрдү деген ой менен көз ачып жумганча көңүлүмө түшө калды. Аңгыча болбой карагайдын экинчи жагынан чабак уруп чыга келдиң. Сүйүнгөнүмө чыдабай, Алексей, аркан, аркан деп кыйкырып да жибердим. Эгер мен Каныбектин ордунда болгондо, деп Давиденко сөзүн бүтө электе, сен болгондо суунун түбүнө тегирмен салып алып, бизди карабай коет элең деп Эрнст күлгөндө, капитан да күлдү. Рас эле, мен өлгөндөн кийин да суунун үстүндө калкып чыкмак эмесмин деп Давиденко коңур үнү менен каткырып күлгөндө, Каныбек да карап туруп бырс күлүп жиберди. Каныбектин ачуусу тарап, капасы жазыла баштаганын биле койду да, кош, улуу революциянын солдаттары. Капитан экөөнө буйрат. Каныбек бүгүн эки өлүмдөн калгандыгын куттуктап, экөөң эки чокоюн тазалап келгиле дегенде, Эрнст менен Давиденко Каныбектин эки бутуна асылышты. Өзүм тазалап келейин дегенине болушкан жок. Капитан Каныбектин аркасынан кучактаганда, тиги экөө эки чокоюн жулуп алып чыгып кетишти. Баса, эч жериң ооруган жокпу? Жок. Оң жакы билегим гана тытылып калды. Ал эчтеме эмес. Бир жериң оорубаса болду. Канча кылган менен жыгачтын суудан жеңилдик кылган касиети да. Болбосо сени талкалап салбайт беле? Деди капитан. Эрнст менен Давиденко тыштан шыбырашып күлүп келип тура калышты да, сиздин улуу даражаңызга, господин Каныбек, Россия падышасы тарабынан заказга берилип, Франция өкмөтүнөн териси алдырылып, Англия өкмөтүнүн малмасына салдырылып, Америка өкмөтүнө боеттуруп, Индиядан ичкилигин, Кытайдан кеп жыгачын, Африкадан тарамышын алдырып, мужуктарга бычтырып, туткундарга ул тарткан батиңкеңиз көңүлдөгүдөй болду, деп честь берип какая күлүштү. Туткундардын бирөө капаланса же ачуусу келсе, ага каттуу айтпоо, сөзүнө терикпөө, жакшы айтып ачуусун басуу, тамашалап жарпын жазуу капитандын жакшы көргөн методдорунун бири боло турган. Жолдоштор, бул оңбогон Николай падышанын кордугуна, катаал түрмөсүнө, мына бул сыяктуу мыкаачы сассык турмушуна чыдоо кыйын. Бирок чыдабаска чараң жок. Ошондуктан ар ким ар түрдүү көз карашка, ойго батып, бузулуп кетиши мүмкүн. Андай адамдарды өз жолдоштору сактап калбаса, адамдыктан кетип, айбандык мүнөзгө кетиши сөзсүз. Айрыкча биз сыяктуу саясий коомдо жүргөндөр үчүн коркунучтуу. Ошондуктан бириңди бириң ачуулантпа. Ачууланып сүйлөп келсе унчукпай кал. Кийин соолукканда өзү кечирим сурайт. Жолдош Каныбек айткандай, оң колуңдун ачуусу келсе, сол колуң менен кармап токтот деген сыяктуу сөздөрдү келген күндөн тартып эле айта баштаган болуучу. Ошондуктан капитандын сөзү үйдөгү туткундар үчүн үлгү болуп кеткен. Каныбек тиги экөөнүн колундагы чокоюн алды да, рахмат туугандар.
Мына господин Каныбектин ырайымдуулугу кайта башталды. Эрнст күлгөндө берки экөө да күлдү. Кош, эми сурашалычы. Мен силердин үстүңөргө келгенден бери сырдаш болдук. Эчен коркунучтуу минуталарды жана адамчыдагы оор шарттарды да башыбыздан өткөрдүк. Бирок Каныбектин бүгүнкүдөй каттуу капаланып, ачууланганын көргөн жок элем. Жана сен менин көзүмө шумдук көрүнүп кеттиң. Айтчы эми, сага эмне болуп кетти деп Каныбекти санга чаба кармады капитан. Себеби өзүңөргө деле белгилүү го дейм. 8 жылдан бери колду зоолуга, бутту кишенге кыйдырып, бала чакадан кабар албай жүрсөм, аман эсен барып үй бүлөмдү көрөмбү деген суроо чечүүсүз табышмак сыяктуу болсо, мындай абал мага таасир кылууга мүмкүн го. Анын үстүнө түндө түшүмө баламы жетилеп, зайыбым кайыр сурап жүрүптүр. Мен алардын жанына жакындап барганымда, баламы бир кара чаар жылан соруп койду. Зайыбым баламдын күйүтүнөн жинди болуп, мага жолобой качып кетти деп бир аз буулугуп тура калды да, анын үстүнө бүгүн 2 жолу өлүп кала жаздадым. Ачууланууга акым барбы? Деди Каныбек. Ошондой болсо да, деп капитан сөз баштайын деди эле. Макул, мен айыптуумун. Ошондуктан бул сөздү талашпайлы деп Каныбек ордунан ыргып турду да, эшикти ичинен илип, печкенин күл түшө турган жерине чөпүрөккө ороп каткан кичинекей китепчени алып, күлүн кагып, капитанга берди да, кечээки токтогон жериңен ары оку деди. Бул китеп мындан көп жыл мурун басылган. Нечен колдон колго өтүп, нечен татаал машакаттар менен келип колго тийгендиктен, башкы эки барагы менен аяккы барагы жок. Колдон колго өтүп жүргөндө айрылып калганын, же жиберген адам чоочулап айырып салганын эч ким билбейт. Капитандын досунун жазган катына караганда, бул китепче 1898 жылы Женевада басылып чыккан Россия социал-демократтарынын милдети деген Лениндин китепчеси окшойт. Бул китепчени капитан мындан бир нече жыл мурда окуган эле. Бул жердеги туткундар арасында иштөө өтө зарыл болгондуктан, кат жазып жүрүп мындан 2 күн илгери гана алган. Китепче эң эле кичинекей, кагазы жука, ариптери өтө майда. Каныбек туура айтат. Кечээкидей ар бир сөзүн түшүндүрүп оку, дешип, Эрнст менен Давиденко келип, капитанга чукул олтурушту. Капитан бир топ жерге чейин барактап барды да, мына токтогон жерибиз. Эми дурустап угуп олтургула. Орус социал-демократтары али эң жаш, орчундуу орунду теория алгандыктан, ал курсактагы баладай абалынан жаңы гана чыга баштады. Ал жаңыдан гана өзүнүн иш жүзүндөгү ишмердигин өркүндөтө баштады, дегенде эшик кагылып калды. Капитан китепчени ороп, ордуна ката койду. Давиденко менен Эрнст ордуларына жата калып, уктаган киши сыяктанышты. Капитан эшикти ача салды да, эмеле уктап кетип ойгонгон киши сыяктуу эстеп керилди. Колунда зоолу, бутунда кишени бар бир киши кирип келип, олтургандарды айландыра карап калды да, саламатсыңарбы? Деди. Саламат тууган. Кимсиң? Деди Каныбек. Кирип келген киши түрмө кызматкеринен болбогондуктан, беркилер акырын баштарын көтөрүп карап калышты. Ал адамдагы баардыгын бир ирет айландыра карап туруп, эмне үчүндүр башын чайкап, каттуу борон болду дейм, деди. Эмнегедир сүйүнгөндөй, капитан көздөрүн быжырайта тура калып, ал адамдын колун кыса кармап туруп, күчтүү толкун деди. Издегенин таап, кууганына жеткендей келген адам күлүмсүрөө менен, сиз Сергей Иванович Железновсуз го? Ооба, бул жолдошторумдун атоо боюнча капитан десеңиз да болот. Эң жакшы жолдош капитан. Биз 3 киши деди да, беркилерден чочулагандай карай салып, чагылган чагылып күн күркүрөбүз дейм, деди. Жок, чочубаңыз. Булар бизди көздөй досторубуз деп, капитан келген адамды беркилер менен тааныштырып жиберди. Биз 3 киши элек. Большевик деген наам менен мындан 3 ай мурун камакка алынганбыз. 20 жылдан кесилип мында келдик. Берки жолдошторумду станцияга келгенде башка жакка бөлүп кетти. Анын бири Артем Захарович Шувалов. Балким таанырсыз. Кайсы Артем? Тааныймын. Орехово заводунда качегар болуп иштей турган. Туура. Сизге берип койгум деп бир досу Шуваловко мына бул нанды берген экен. Менин бул жерге келе турганым белгилүү болгондон кийин Шувалов ал нанды мага берген деп оң жаккы колтугунан бир кесим каткан кара нанды алып берди. Мындай олтуруңуз, дешти беркилер. Ал адам акырын дегендей сөмөй менен оозун басып, кошкула дегендей көзүн кысып башын ийкеп койду да шып чыгып кетти. Бул кандай нан деп капитанды жолдоштору тегеректей баштаганда, сенин фамилияң ким? Качан келгенсиң?
Мында эмне кылып жүрөсүң деп сырттан бакылдаган түрмө кызматкерлеринин дауышы кулактарына шак эте түштү. Капитан колундагы сухар нанды кружкадагы сууга салып койду да жата калышты. Каныбек чокойун оңдогон адам болуп эшик алдына олтура калды. Мурутун жогору карата чычайтып чыйраткан, мурдун коңкойтуп, көзүнүн чарасын чуңкурайтып, кичине көзүн кыбыңдатып унтер-офицер келип тура калды да, «Тегил мында эмне жумуш менен келди?» деди. Каныбек жек көргөндөй бир карап алды да, «Билбейм», баш багып турду да кайра кетти. Көрүнүшүнө караганда жинди же келесоо неме болсо керек. Мындай адамды көргөн да эмесмин. Жалган, иттин баласы. Мындан чыкканын көзүм менен көрдүм деп босогону тосуп отурган Каныбектин бутун мындай сүрө тээп жиберди да үйгө кирди. Билем мен силерди деп теги үчөөнү аягына барып тура калды да, тургула деп бакырды. Үчөө чочуп ойгонгон адам сыяктуу көздөрүн ушалап тура калышты да, эмне болуп кетти дешти. Эмне болуп кетти дешет. Оңбогон гана шайтандар. Жанагы киши эмне кылып жүрөт? Кайдагы киши? Кайдагы? Азыр мындан чыккан киши. Аябай чарчагандыктан уктап калыппыз. Ким келип кеткенин деле көргөн жокпуз, деди капитан. Айткыла деп эченирет кайталап бакырса да эч кимден жооп ала албады. Унтер-офицер ызалангандай жер тепкилеп күпүлдөдү. Кружканы тээп жиберди эле, суусу төгүлүп, капитан салган сухарынан томолонуп олтуруп Каныбектин жанына түштү. Каныбек нанды ала койгуча унтер-офицер буту менен баса калып, такыр жеүүгө жараксыз кылууга аракеттенди эле, бирок нан сынбады. Митаам шайтандар. Нанга курсагыбыз тойбойт. Норманы көбөйткүлө деп арызданышат митаамдар. Эгер тойбогон болсоңор, бул сухарды кайдан кургатып алдыңар? Билем мен силердей митаамдарды деп эшикке карап ышкырып койду эле, элеңдеген эки солдат келип эшик алдына тура калышты. Унтер-офицер үйдүн ичин тополоңдотуп тинтип, тегилердин эч жерин койбой оодарып чыкты. Печкенин ичинде карады, бирок эч нерсе таба алышпады. Унтер-офицердин жашырган кат же дагы ошол сыяктуу бир нерсени табууга үмүттөнгөн тилеги таш капты. Кана, дагы канчанан кургатып алдыңар? Тинтип көрдүң го? Бул нан баягы Иванов деген жолдошубуздан калып, жебей терезеде туруп катып калыптыр, деди капитан. Тарт тилиңди деп бакырып теги жактан нары өтүгүн тумшугу менен илип, ыргытып жаман челекке салып жиберди. Дагы бирдеме дечидей акырайып карап турду да шарт чыгып кетти. Кандайдыр касиеттүү себептер чоң кырсыктан сактанганына кубанышкандай, капитандар бирине бири карап жылмайышты. Бул шайтан каскакты карачы. Мазар басып келген жана төртөөбүз бөлүп жан сактай турган асыл нанды булгап кетти, деди да Каныбек эмнегедир шектенгендей эшик тарапты акырын карады. Асман ачык, бириндеп жылдыздар чыга баштаган. Жайдын толук кези болсо да палаталар арасы таза болгондуктан өсүмдүктөрдүн буркураган жыты жок. Атыр жыттуу гүл ордуна алдагандай таштандылар жыттанат. Тынч олтуруп калгыла. Коңгуроолуу көк эшектей болуп ачкыччы келе жатат, деди Каныбек. Эки чык-чытынан тартипсиз чачтарын сербейткен, каштары жапалак арчадай төмөн карап өскөн, көзү бүтүйгөн, мурду барбайган, ышталган чийдин дүңгөсүндөй чоң муруту менен чөп баскан кудук оозонгон бирөө үйдүн ичин айландыра карады да, сол колундагы чырагын жогору көтөрүп, анан көп ачкычтардын арасынан бул үйдүн ачкычын таап, «Түгөлсүңөрбү?» деп жоон үнү менен Каныбекке карап корсетип койду. «Бирөөбүз жокко», деди Каныбек. «Кантип? Төртөөң тең турбайсыңбы?» Кечириңиз, господин. Мен өзүмдү унутуп койгон турбаймынбы дегенде үчөө тең күлүп жиберишти. Ачкыччынын ачуусу келе түштү да Каныбекти колундагы ачкычтар менен согууга умтулганда, кана уруп көрчү дегендей көрүнүш менен беркилер тура калышты эле, ачкыччы токтоло калып, бир топко сүйлөй албай титиреңдеп туруп, «Шашпа, иттин баласы. Шылдың кылып күлгөндү мен силерге көрсөтөм», деди да абдан ыза болгондой эшиктин сыртынан ура жаап, кулпулап кеткендей болду. Капитан ыргып турду да жаман челектин ичине түшкөн нанды кичине эки жараңка менен кыпчып алып, жерге таштап, таманы менен жерге сүргүлөп тазалай баштады. Жанагы ит тепкилей баштаганда сынып кетип, ичинен бирдеме чыкса кыйын болобу деп жаным чыкты деп Эрнст ордунан тура калды. Капитан нанды колуна кармап турду да эмне үчүндүр көтөрүлүп мактангандай. Большевиктердин наны. Андайлардын тепкенине сынбайт. Кадимки кара буудайдын нанына желим кошулуп жасалган. Себеби мунун ичинде большевиктер жиберген алтын бар деп күлүңдөй. Эрнст, баягы таштар барбы? Алып кел. Эки таштын арасынан чыккан күч менен
Капитан нанды 2-3 бөлгөндө арасынан бурт эткен кичинекей унга аралашып кагаз чыкты. Капитан кагаздын унун челекке күйүп, тиги нандын сыныгында челекке салып жибергиле, деди. Кагаз анчалык чоң эмес, жука, эки бетине тең майда жазылган, бирок кызыл сыя менен өтө кынапталып жазылган. Кымбаттуу досум, курман болгон бир боорлорумдун канына калемди малып, кагаз ордуна жүрөгүмдүн ак челин алып, азап чеккен өзүңөр сыяктуу бир боорлорумду миң кайталап эсиме салып, кээде ыйлап, кээде кубануу менен ушул катты сага арнап жазып отурам. Алды менен жалгыз балаң жана аялыңдын амандыгын эсиңе салам. Жондору тайкы, колдору кыска, бирде бар, бирде жок, көпчүлүктүн катарында эптеп келе жатат. Досум, жазган катың көп кечигип тийди. Ошондой болсо да амандыгыңды билип кубандык. Учурунда ығы келбегендиктен, же бара турган адамды аныктап билбегендиктен, менин бул катымда абдан кечигип жазылып олтурат. Себебин өзүң түшүнөсүң. Мүмкүн болгон учурдун бардыгынан пайдаланып, тез-тез кат жазып, түрдүү жаңылыктарды билдирип тур. Алыстагы маяк жаңы китеп жазса эптеп жибер депсиң. Сасык тумоодой болгон ит полициячылар алыстагы маяктын сары изине чөп салып издеп жүргөнүн билерсиң. Ошондуктан анын бул жерде жок экенин өзүңө маалым чыгар. Бирок кол үзбөй катташып турабыз. Бул жердегилердин тапшыруусу боюнча мен барып келдим. Иш жаман эмес. Жазгандары көп. Аларсыз кеткен болчу. Баягы мен сага тапшырган экөө ушул жылды сен кетүүчү айында камалып кетти. Алардын жанында бизден экөө бар. Бул катты баягы сен качегарга окшоштуруп тамашалашуучудан жибердим. Барса байланыш. Жаңылык бар. Жок болсо жообун айт. Россияны жөө туман каптады. Күн ысык, шамал жок. Демибиз кысылат. Карышкыр улуп, шумдуктуу түлкүлөр жойлойт. Кылыч кыңгырап, кишен шылдырайт. Бирок үмүт алда. Сөз бүкмөлүү түрдө айтылып жаткандыктан узартып окутууну каалабасымды билерсиң. Силердин күчүңөргө күч, акылыңарга акыл кошо турганды жибердик. Жибергенде да келте оорулуу бир ит жабышкысыз, шимшилеген ит тапкысыз кылып, бүргөчкө серкитип, кушча учуруп, балыкча сүздүрүп жибердик. Бирок ал поездге түшпөй, атка минбей, жерди баспай же учпай барат. Баягы экөөбүз отургандагы окуя эсиңде болсун. Калганы өзүңө маалым. Жазган катыңан бир далай иш кылганыңызды түшүндүм. Эми материалдарды аларың менен дурустап иште. Мүмкүн болсо көрүнбөй келе берүүнүн аракетин кылгыла. Айрыкча Михаилди жөнөткүлө. Аны издеп тапкыча бир топ иштеп алабыз. Кыскача тапшырма ушул. Көрүшөр күн жакын. Даяр болгула. Досуңдун издеген адамы аманатка кат жазып жибергенмин, бирок жооп алганым жок. Кош болгула бир боорлор. Камыгып, кайгырбай, жакшылыктын отун тутанта бергиле. Ал от өчпөй турган от. Ал от алыстагы маяк башталгандардын оту. Жол татаал, иш чукул. Убакыт тар, түйшүк көп. Деңиз толкуп, жер титирөөгө аз калды. Алыстагы маяк муну мага так көрсөттү. Тигине, алыстагы маягыңар. Анын уулу аты биздин жеңишке алып баруучу кызыл туу. Катты окуп бүтүштү. Бардыгынын ою алда кайда кеткендиктен жымжырт. Бир аздан кийин алар батыш тарабын карады дагы ойго кетишти. Жолдоштор, бир боорлор, карагылачы. Дарыя ташып, деңиз толкуп жатат. Тигине атыр жыттуу жел жүрүп, жөө туманды туш-туш тарапка сүрө баштады. Тигине алыстагы маяк. Ага биз эң жакын калдык. Ал биздин кемени адаштырбай турган маяк, деди капитан. Рас, ал биздин алыстагы маяк. Биздин Ленин деп берки үчөө көздөрүн жалжылдатып, күлүмсүрөгөн калыптары менен алыска карашты. Алардын алдындагы төрт тубал жоголуп, көз алдыларына Ленин элестеди. Лениндин артында большевиктер, а большевиктердин артында эзилген шордуулар төмөндөн түрүлүп келе жатты. Алар баатыр, алар шат, колдорунда кызыл туу. Эх, кандай сонун, деди Каныбек. Шумдуктуу булбул. Күн кереге бою көтөрүлгөн убакта унтер-офицер баштаган 30дай солдат туткундарды айдап келишти. Өздөрү буйргандай кылып элдин бардыгын ишке коюшту. Алды жагында келген 8 солдат суунун үстүнө атырыла чыккан карагайдын үстү менен аркы өзгө өтүштү. Бирок туткундардын шашкан түрү жок. Келе сала жумушка да киришпеди. Бул сыяктуу эрксиз жумуш жататкандай бардыгы көңүлсүз, кабактары бүркөө, өңдөрү сус, көз караштары кайгылуу, колдору чорго айланган кычы, кийимдери тытык, чачтары саксайып, сакалдары өскөн. Суунун бети 15 метрден ашпаса кем эмес.
başı kayсы жерден башталып аккандыгын туткундардын эч кимиси билбейт. Аяк өйдө шамал болсо, бул суу кайра агып бараткандай сезилет. Көп учурларда бул суу кара суу болсо керек деп ойлошот. Чындыгында бул суу Верхний Тунгускага куюлуучу, Ангара өзөнүнүн чыгыш тарабынан агып келүүчү бир тармак эле. Бул суунун түндүк өйүзүнөн алтын кени чыккандыктан, ошол алтын кенине жана аркы өйүздөгү токой байлыгына баруу үчүн жол жана көпүрө салынып жатат. Унтер-офицердин буйругу боюнча туткундар ишке киришти. Өздөрүнүн тартиби боюнча солдаттар 3кө бөлүндү. Унтер-офицер баштаган бир тобу тетиги Карагайдын түбүндөгү алачыкка барып тамактана башташты. Экинчи тобу курулуштун чыгыш тарабындагы көк майдаңдуу жээкке топтошуп, кайырмак сала башташты. Балыкты бүгүн ким көп кармаар экен? Кечээгиден чоңунан кармоо керек. Чоң балыкты мен гана кармаймын. Түү, сен кармайсың деп баардыгы кечээгиден бетер күлүп калышты. Солдаттардын 3-чү бөлүгү туткундарды качырбоо үчүн тарпаңдыган жоруча соксоюшуп, ар кайсы жердеги кесилген карагайлардын дүмүрлөрүнө чыгып олтурушат. Каныбек жаманшымынын кашатынан кичинекей эгөөнү акырын алып, алдыртан кароолдо турган солдаттарды айландыра карады, капитанга сунуп. Ме, аркы чуңкурга түшүп өгөй бер. Чочуа, менин белгим боюнча табышты көбөйтүп, өгөөнүн үнүн угузбоого убадалар болгон деди. Капитан өгөөнү алды да көпүрөнүн казыгын орнотуу үчүн казылган чуңкурга түшүп кетти. Топту жарып өтпөсө, тобурчак буту басынмак. 90 түрдүү зар болсо жүрөктүн чери ашынмак деп Каныбек созолонтуп ырдап жиберди да, оң жагында карагай таарып жаткан эки оруска көзүн кысып, билер билбес башын ийкеп коюп, саяпкери жарашса, тобурчак неге басынсын? Сайраса булбул биз үчүн кайгы чер кайдан ашынсын деп кандайдыр кубанычтуу сезим менен ырдап жиберди. Кимдиндир өмүрүн калкалап, тагдырын чечүүгө бирдигин көрсөтүшкөндөй, зарылдаган араанын, шаңгыраган балтанын, сууга казык кагып жаткан токмоктун, карагай көтөргөн туткундардын табыштары биринен бири айкашты. Ушул жерде жүргөн революционерлерди качыруу үчүн туткундар арасында алды качан эле кеңеш болгон. Бирок кайтаруунун каттуулугунан жана булардын арасында жүргөн чыккынчылардын кесепетинен ушул күнгө чейин качыра алышпай келди. Эгер ушинтип жүрө бере турган болушса, качыра албастарына көзү жеткендиктен кандай да болсо бүгүн качууга убада бекилген. Бирок кача тургандардын колдорунда зоолу, буттарында кишен, ишенгени бир өгөө. Капитан бир бутундагы кишенди өгөөлөп болуп, экинчи бутундагыны өгөөлөп жатканда, "Токтогулачы" деген үн чыкты. Баардыгы токтоп калышты. Алда кайдан сайраган булбулдун үнү кулду. Булбул? Бул кайдан адашып келип калган булбул? Бул жерден булбулдун үнүн укканым ушул. Бул жерде булбул болуучу эмес эле го? Эмне үчүн? Булбул ысык жактарда болот да. Анда бул кайда булбул? Ким билсин? Балким, биз сыяктуу айдалып келген чыгар дешип, кээси тамашалашса да, кээси таңданды. Капитан өгөөнүн чокоюнун ичине сала койду да, чуңкурдан секирип чыгып, бул шумдуктуу булбул деп күлүмсүрөдү. Эл булбул үнүнөн кандайдыр кубаныч күткөндөй бирин-бири карашып, акырын иштей беришти. Булбул үнү улам жакындап, түркүн порум менен сайрап келе жатат. Каныбек колундагы араанын кезегин капитанга берип жатып, балким баягы досуңдун катка жазып жүргөнү болбосун? Ким билет? Бирок ал ырдап келүү керек эле да. Же биздин арабыздагы бирөөгө берилип келе жаткан белгиби? Мүмкүн дешип, төрдүүчө жогору менен булбул үнүнө кулак түрүштү. Бул кимге берилип жаткан белги деген суроолуу ой менен туткундар алдыртан бирин-бирине карашты. Бирок табышмактуу булбул үнүн табуучулар жок сыяктанды. Булбул үнү мурункудан алда канча жакындады. Булбул үнүн угуп каныккандар үчүн бул үн булбулдуку эмес экендиги ашкере болду. Бирок канчалык тиктеп караса да булбулдун бармактай боюн же башка бирөөнү көрө алышпады. Бул кайдагы булбулдун үнү деп оозундагы май аралаштыра чайнаган нанын жутуп, жогору жагындагы солдаттарга карап басты унтер-офицер. Бул эч кандай булбул эмес. Кайыкка түшкөн эки адам жогору жактан келе жатат деп солдаттардын бири честь берип тура калды. Бул жерге кайык минип уруксатсыз келе жаткан ким экен? Кайыгын ары токтотуп, документин карагыла. Эгер шектүү адам болсо, анын улуу урматы үчүн камакка алгыла деп унтер-офицер өзүнүн буйругун беришине, туткундан башканын жүрбөй турган жерине өзү гана өкүм сүрүп, айтканын кыла тургандыгына кубангандай көкүрөгүн керип, эки колун аркасына алып, эки бутун тайтайтып турган калоо менен жогору жакты карап калды. Кайдасың сен, кайдасың сен,
Canım süygөн kara göz. Esиңдеби коштошкондо айткан сөз деп ырдоо менен эки адам ачыкка чыга бергенде эки киши экен, деди Каныбек. Келе жаткан адамдардын түрүн көрө коюп чочуладыбы, берки жактан ачууланып барган солдат: "Сиздер кимсиздер? Бул жерден өтүүгө уруксат жок" деп кандайчадыр кичипейилдүүлүк менен тиги эки адамды карады. Кайык эки кишилик, абдан жеңил, калактары эптүү, ичи тышы кызыл боек менен боялган. Солдаттын суроосуна жооп болгон жок жана кайык айдап келе жаткан жерде сакалчандын колу да токтолгон жок. Эмне үчүндүр алар солдатка караган да жок. Кайыктын артында олтурганын бөдөнөнүн куйругу сымак сары сакалы бар, узун бойлуу киши. Жашы 30дан алды качан ашкан сыяктуу. Кийген кийимине караганда кандайчадыр чоң даражалуу экендиги көрүнүп турат. Унтер-офицердин честь берип какая калышына жооп бергендей цилиндрин алып, жогору көтөрүп койду да жерде сакалчанга кайыкты четке токтот деген өңдүү ишарат кылды. Бул кайыктагылардын түрүн көрүп чочуладыбы, көздүн күнкү текече бакылдаган унтер-офицер кийими башын оңдоп, чычкан көргөн кулаалыча жымырла баштады. Көпүрө куруп жаткан туткундарга жакын барбагыла деп айтууга жарай албай, тиги кайыкты токтото турган жерге утурлай басты унтер-офицер. Кайык айдаган жерде сакалчан оң колундагы калакты жогору көтөрүп коюп, сол колундагы калак менен сууну 2-3 ирет серпип алды да: "Кайдасың сен, кайдасың сен, жаным сүйгөн кара көз. Эсиңдеби коштошкондо айткан сөз" деп экинчи ирет ырдаганда, капитан ара тартып жаткан Каныбектин колун кармай калып: "Каныбек, курбулар, биздин кишилер" деп жиберди. Дал ушул минутада анын арыбазган өңүндөгү кубанычын сүрөттөө кыйын эле. "Эң жакшы болду. Бирок эч кимиң шек алдырбагыла", деди Михаил. Михаилдин жашы 40тарга барып калган. Узун бойлуу орус, көптү көрүп көптү билген революционер. Кажыбас кайраттуулугу аркасында бул жердеги туткундар арасында үгүт насыят иштерин көп жүргүзгөн. Ошондуктан Михаилди туткундардын бардыгы кадырлап сыйлашат. Баягыда каткан нандын арасынан чыккан катты алып келген да ушул Михаил боло турган. Бирок чыккынчы Волков аркылуу капитан жана Михаилдардын башына карантүн түшкөнүн жатканын эч ким сезишпей турган. Мен Чернов деген помещиктин кол алдында иштедим. Күндөрдүн биринде иштеген акымды алайын десем, бардык акың штрафка кеткен. 1 тыйын акың жок дешти. Мен эч кандай кылмыш кылбасам, кандайча штраф болот деп чатак чыгара баштадым. Бул учурда помещиктин баласы келип кыпчыла калды. Анын айтканына каяша кылдым. Ал мени колундагы таягы менен 2-3 чаап жиберди. Мен өзүмдү токтото албай калсам керек. Черновдун уулун бет талаштыра муштап жиберсем, кан жайла берди. Мына, бардык кылган күнөөм. Ушул күнөөм үчүн 10 жылга келдим, бирок большевик деген шылтоо менен кесилдим. Чынында большевиктин атын укканым болбосо, алардын арасында болбогонмун туугандар. Эми мен большевик болбосом да, большевикмин деп өзүмдү атай берем. Чын, менин билбегеним мага билгениңерди үйрөткүлө деп Волков көзүнүн жашын кылгыртып, кимге болсо кайгылуу тарыхын айта бере турган. Бул жерде жүргөндөрдүн бир катары Волковдун айтканына ишенип, анын кайгысын бөлүшө, тартуу жөнүндөгү ойлорун билдирише турган. Сен муну ким дейсиң? Эмне үчүндүр бул мага жакпайт. Мени менен бир бөлмөдө жатат, бирок сырымды айтпаймын. Себеби жүрүш-турушунан күмөнүм бар. Өткөн жекшембинин түнүндө надзиратель чакырып кетти. Таңга жууп келди. Бирок мас болуп, кызыл ала кан болуп келди. Эмне болду деген суроомо мени мас кылышты. Алдап большевиктер жөнүндө сыр сурашты. Мен эч теме айтпай койсом урушту деп ыйлап жатып калды. Эртең менен көрсөм анын көрүнүшү антип азаптуу кыйноо көргөн сыяктуу эмес деп Михаил капитанга жана башка ишенгендерге айткан. Ошондон бери Волковдон сактаныбыраак калышкан, бирок ал сактаныш кечигип калган сактаныш эле. Волковду Иркутскидеги түрмөнү башкаруучулар жакшы билет. Камакта жүргөндөрдүн ар кайсы тобуна барып, жалган жеринен күнөөкөр болмуш болуп жүрүп, далай адамдын убалына калган. Менин кол алдымдагы күнөөлөрүңөрдүн арасы көп жакшы эмес деген Черновдун сурануусуна ылайык Иркутскидеги башкаруучулар Волковду мында жиберишкен. Бир нече күндөн бери Волков Михаилдин артынан түшкөн. Михаил кимдер менен сүйлөшкөнүн, кимдерге жан тартканын жана кандай кыяпатта жүргөнүн Волков түрмөнүн начальниги Черновго толук жеткирген. Чернов кече Иркутскиге кагаз жазып жиберген, бирок Иркутскиден жооп келбей калган күндө да түрдүү шылтоолор менен бириңдетип жок кылуу үчүн Чернов 30 адамды тизмеге алып,
өзүнчө bir ойго келген болуучу. Ал 30 адамдын ичинде Михаил, капитан, Эрнст, Каныбек, Давиденко жана башкалар бар болчу. Чынында бул 30 адам ушул жердеги туткундардын алдыңкы катарындагы сезимдүүлөрү боло турган. Кайык суунун четине жакындаганда унтер-офицердин артына 3-4 солдат келип тура калышты. Кайыкты айдаган сары сакалчан кайыктан секирип кургакка чыкты да шапкесин алып, күлөмсүрөп, унтер-офицер менен амандашып, кайыкты тумшугунан кармап кургакка карай тартты. Кайыктын алдында олтургандар ордунан туруп жерге түшкөндө унтер-офицер какая честь берип, бул жердеги туткундарга эмне иштешип жаткандыгын, өзүнүн кимдигин, баардык иш жайында экендигин шыбырактап айтуу менен рапорт берип да жиберди. Тик адам болсо цилиндрын алып, башын кичинейе "Саламатсызбы?" деди унтер-офицерге. "Саламатчылыгыңызды тилейм", деди унтер. "Абдан жакшы. Аны улуу урматы үчүн сиздердин жакшы туруп, жакшы иштешиңиздерди каалаймын. Мен болсом анын улуу урматы үчүн алтын кенин издеп жүргөн экспедициянын начальниги геолог Александр Александровмун", деди да сөөмөй менен ортонун төш чөнтөгүнө салып, кагаз сууруп чыкты да унтер-офицерге сунду. Унтер-офицер анын кагазын алып, окуурун же окубасын билбей, шашкалактай түшкөнүн сезе койду да: "Окугун. Анын улуу урматы үчүн мындай жерлерде мен өзүмдүн документтеримди көрсөтүүнү милдетим деп эсептеймин". Унтер-офицер ыңгайсыздана, кагазды өтө чебердик менен ачып, удостоверениенин аягындагы кызыл сыя менен коюлган колду жана печатты көрө койду да кынаптап бүктөп кайра берди. "Рахмат, господин Александр Александрович. Анын улуу урматы үчүн кагаз менен мында келип калганыңызга өтө кубанычтуумун. Кана, мага эмне айтаар экенсиз" деп унтер-офицер өтүгүнүн согончогуна тырсылдатып, честь берип, каккан казыктай какая калды. "Кулаалы бүркүтсүнсө, күйкө шумкарсынбайбы" дегендей, унтер-офицер минтип турганда башка солдаттар кантсин? Аттын акырына аса байланган өгүз тумшук таанышып, катып калышкан эле. "Менин экспедициям 2 топко бөлүнгөн. Биринчи тобу ушул суунун башында иштеп жатышат. Иш жаман эмес. Бир кадак кумдан чыккан алтын ушул" деп ирети жок формадагы кичинекей алтынды көрсөттү да, "Экинчи тобу ушул суунун боюнда, төмөн мындан 40 чакырым чамасында. Азыр ошолордун ишин көрүүгө бара жатам. Мындан 10 күнү мурун алган телеграммага караганда, алардын иши да жаман болбосо керек" деп Александров чөнтөгүнөн папирос алып берип, оозуна салды да, жакшы папироско унтер-офицердин көзү түшө калганын сезе коюп: "Кечириңиз" деп папиросун сунду. Унтер-офицер зык этип, сол буту менен бир адымдап, оң бутун тырс эттирип, сол бутунун жанына кое коюп, папиростон бирди эптүүлүк менен алып оозуна сала, адаттан тышкары честь берип да жиберди. Александров чөнтөгүнөн ширеңке алгыча, унтер-офицер ширеңкесин чага салып: "Сиздин урматыңызга" деп Александровго умтулду. Унтер-офицер бул сыяктуу даражадагы адам менен биринчи ирет турмушунда сүйлөшүп тургандыктан, ал өзүн падышанын дал өзү менен сүйлөшүп турган сыяктуу сезди. Акырын соккон жел тамекинин жытын мурундарына искеткенде солдаттар үчүн бир шындыктуу таасир кылды. Мындай сонун жыты бар папиросту тартып көрүүнү ойлошсо да, даап сурай алышпай, тымызын кумарлануу менен желге мурдун тоскон букачалар сыяктуу ичтерине демин тарта какайып турушту. Унтер-офицер Александровго абдан ыраазы болуп, анын кичипейилдүүлүгүнө алкыш айткандай: "Улуу урматыңыз үчүн кечирим сурайм. Ал жайыңыз жөнүндө суроого уруксат кылыңыз. Сиз жол азабын тартып, өтө алыстан келе жатыпсыз. Эс алып кетүүңүз кандай болор экен? Тамагыңыздар бар чыгар. Эгер жок болсо" деп чычкан көргөн күйкүчү эбилектегенде: "Бар. Тамагыбыз бар. Бир аз эс алып, анан жөнөөгө болот. Кечээ эртең мененден бери ысык эч нерсе иче элекмин" деди Александров. "Сиздин урматыңызга биз даяр. Эгер андай болсо, жакшылап чай кайнатып жиберүүгө буйрубайсызбы" деп унтер-офицер зып этип честь берип калды. Эгер кыйынчылык болбосо". "Эч кандай кыйынчылыгы жок. Сиздин урматыңызга. Жүрүңүз, тигиндей баралы" деди да унтер-офицер арт жагында турган солдаттарга бурулуп барып: "Сен дароо чай кайнатып жибер. Сен бул жерге калып, господин Александровдун кайыгын карап тур. А силер болсоңор, көрүнбөй ары жоголгула. Кана, эмне келдиңер? Мен силерди чакырдымбы? Колуңдагы эмне кылай?" деди бая чуркап келип артына туруп калган солдаттарга.
Balık кармоо үчүн курт салган калай эле? Болду, balık кармоого деп коет. Сага balık кармоону ким уруксат кылып жүрөт? Уруксатпы? Болду, үнүңдү чыгарба. Мындай улуу даражалуу адамдар келгенде balık кармоого буйрган эмесмин. Муну карасаң, баланча жердеги солдаттардын тартиби жок экен. Камактагыларды айдап иштетпей, жай-жайына коюп, balık кармап жүрөт дебейби? Баргыла, баардыгын бир иштен иштеткен болуп тургула, деп унтер-офицер алачык жанындагы көк шибер үстүнө барып отурган Александровго карап жөнөп калды. Кадырлуу унтер, кичипейилдик кылып мына бул баштыкчадагыны менин господиниме ала барып бериңизчи, деди кайык айдаган сары сакалдуу. Жакшы консервадан 3тө, нанды, шоколадты бер. Өзүң да тамактанаарыңды ала келип ысык чай ич, деп ар жактан Александров үн салды. Чоң рахмат, Александр Александрович. Мен сизге ыраазымын. Сиздин көңүлүңүздү алагды кылбоо үчүн мен кайыктын жанында калуум өтө зарыл, деп бери жактан сары сакалдуу үн салды. Жүрүңүз, кайыкты карап турууга атайын кароолчу койдум, деп чебеленди унтер-офицер. Бул кайыктын эч жерине зыян келтирбей кайтарып турууга жараймын, дегенсип теги солдат тамагын жасап, мурутун сол колу менен сылап койду. Жок, чоң рахмат. Кайыкты өзүм кайтарып алам. Ага убара болбоңуз. Ал ошондой неме. Менин Артем дегеним ушул. Муну менен геологиялык ишинде жүргөнүмө 10 жыл болду. 1 жыл тургузуп койсоң да менин боюмумдун жанынан чыкпайт. Башка кишиге өлүп бара жатса да ишенбейт, деп Александров ар жактан үн сала күлүп койду. Кантип башка адамга ишенем? Караңызчы. Мына бул баштыктын ичиндеги тумпуйгандар эмне? Булар кургаткандан эмес да. Алды 10 000 сомдук аппараттар. Бул аппараттардын бирөө жоголсо анда биздин ишибиздин кыйраганы. Ошондуктан мен өзүм гана бул буюмдардын жанында болуум керек. Теги солдаттарыңызды убара кылбай ала кетсеңиз да болот, деп Артем унтер-офицерге карап күлүп койду. Унтер-офицер Артемдун мындай мүнөзүнө таңдангандай жалт бир карап алды да, эчтеме эмес, тура берсин, деп Артем берген баштыкты алды да жөнөп кетти. Уламдан улам күн жылуу нурун чачкан сайын жер жүзүндөгү кыбыраган жандыктар көшүлө баштаган сыяктуу. Анда-санда токой арасынан уюлгуп, соккон салкын жел денеге жылуу, көңүлгө сүйкүмдүү болуп турат. Иштеп жаткан туткундардын табышынан улам сайраган канаттуулардын үндөрү көп угулбайт. Кез-кезде гана чырылдаган чегирткенин табышы угулат. Артем айландыра жер сууну караган болуп, туткундар тарапты карады да, эмне үчүн белги жок. Же биз издеген адам бул жерде жокпу? Жок. Анын ушул жерде экенин жакшы билебиз. Мүмкүн ал бүгүн ооруп же башка бир себеп менен мында келбей калган чыгар. Же мына бул оңбогурлар айбыгып тургандыр, деп Артем суроолуу ой менен бирге солдатка карады. Артемдун кыймылынан көз айырбай турган солдат Артем карай салганда селт эте түшүп какая калды. Артем шек алдырбай туткундар тарапты дагы бир имерип карады. Бирок туткундардан Артемго караган эч ким жок болчу. Бир ишке өтө каттуу өкүнгөндөй Артем терең улутунуп алды да баштыгынын оозун чечип жатып: "Кайдасың сен? Кайдасың сен? Жаным сүйгөн кара көз. Эсиңдеби коштошкондо айткан сөз. Келчи жаным, келчи сени сагындым. Сен ойлонуп мен сагына, махабатка багындым", деп мукамдуу үн менен ырдаганда жайдын атыржыттуу жели менен бирге алда кайда кетти. Ырыңыз абдан жакшы экен. Үнүңүз да сонун экен. Сүйүү жөнүндөгү ырларды шайтандай жакшы көрөм, деп солдат Артемго карап жылмайды да сүйгөнү эсине түшкөндөй улутунуп койду. Бирок Артем солдатка карап унчуккан жок. Даражасы солдаттан алдаганча жогору турган адам сыяктанды да ак баштыктан нан, туз, семиз тооктун этин алып жей баштады. Капитан сууга малынып жаткан карагайга көчүгүн коюп, колун жууп жатып: "Эй, балыкчы, кайда алтын балыгың? Жомок кылчы мен угайын алтын балык тарыхын. Токтотурыңды", деп солдат бакырып жиберди да Артемдон чочугандай жалт карай салып: "Кечириңиз, господин. Булар ушундай. Токмоктоп туруудан башка чара жок. Ырын уктуңузбу? Такыр ыр эмес. Кантесиз? Ырдын эмне экенин билбеген акмактар да", деп жагынуу менен солдат туткундардын дагы башка кылыктарын айтып жамандап жиберди. Көктөн издегени жерден табылгандай Артем ичинен кым эте түштү да: "Мен андай акмактардын ырын укмак турмак өздөрүн да көргүм келбейт", деп оозундагы чайнаганын жутуп, тооктун дагы бир санынан акырындык менен туз сээп жатып,
Murunku ырдаган ырынын обонун ышкырык менен созулонтуп барып, эттен май аралаштыра бир тиштеп алганда, ажайып акыйып турган солдаттын шилекейи чубуруп кеттиби, 2-3 ирет эрдин жаланып, шилекейин жутуп, мурутун сылап, көзүн ымдап алды. Издегени мында экен, бирок булоңбогон солдаттын көзүн кантип будалоо керек деген ойдо эле. Туткундар кайсы жерде иштей тургандыгын, кароолчулар кайда турарын кечке жана түндө Артемдор чалып билген болчу. Бирок мына бул солдаттын көзүн будаламайынча көздөгөн максатына жете албасын Артем анык билди. Кош, мындай олтуруп тамак жеш. Жок, рахмат. Мен азыр эле тойгомун. Бир аздан кийин балык бышырып жейбиз. Балыкты ушул суудан кармайсыңар го? Ооба, таттуу болор дейм. Дал ошондой. Көп кармай турган чыгарсыңар. Эми Кудайдын буйруганына жараша. Туткундарда балык кармап жешеби? Жогуңуз, аларга уруксат кылынбайт. Муну мен жаратам. Мындай бузуктарды эркине кое берүүгө болбойт. Буларга жакшылык кылуунун кереги жок. Улуу урматыңызга, айтканыңыздын бардыгы туура. Артем солдатты жанына чакырып алды да, силер сак болгула. Балким булардын арасында коркунучтуулары бар чыгар. Эгер андайларын байкап, тийиштүү жерге билдирип жүрбөсөңөр, өзүңөр эмне болооруңарды билесиңерби? Туугандар. Урматыңызга айтканыңыздын бардыгы туура. Булардын арасында коркунучтуулар да бар. Андайларын ачык биле турган чыгарсың. Ананчы, деп солдат көзүнүн кыйыгы менен карагай таарып жаткан капитан Михаил Каныбек тарапты көрсөттү да, ошол үчөөнү жана башкалар бар. Жарайсыңар, азаматтар. Ушинетип сак болуп, анын улуу урматына жан дилиңер менен кызмат кылгыла. Бирок андай адамдардын коркунучтуу экендигин закон алдында толук далилдегендей болгула. Толук далилдей алабыз. Азаматсыңар. Булардын арасында өзүбүздүн адамдар бар. Кандайча? Түшүнбөдүм, тууган. Тетиги турган кара тумакчан, Волков деген. Биздин начальниктин жакыны, күнөөкөр эмес. Жалаң ушундайлардын арасында иштеп машыккан. Демек, ал коркунучтуу адамдарды эмне кылуу жөнүндө чара колдонуп жаткан чыгарсыңар. Биздин начальник Иркутскийге кеткен. Менин оюмча ушул иштерди акылдашууга кетсе керек. Анан дагы бир катар иштер бар, бирок аларды айта берүүгө уруксат жок. Ал үчүн мени кечириңиз, деп солдат честь берип какая ордунан турду. Оңбогон Артем, эмне үчүн мага коньяк берген эмессиң? Тезден бир бөтөлгө берип жибер, деп кыйкырган Александровдун үнү чыкты. Түү, мени шайтан алсынчы, деп корзинкадагы 3 бутылка коньяктын бирин суна. Ме тууган, дароо господин Александровго жибер. Ал өлүп бара жатса да коньяксыз тамак иче албайт, деп Артем бутылканы солдаттын колуна кармата салды. Бирок солдат кимдендир чоочулагандай кыңырылды. Чурка, дароо барып кел. Эгер офицериң бирдеме десе, жообун менин господиним өзү берет. Чурка, деди. Солдат коньякты алып чуркап калды. Бул иш коньяк бер десем, ошого шылтоолоп, Артем солдаттын көзүн будалай алар бекен деген ой менен Александровдун кылган амалы эле. Артем мурун дайындап койгон көк түйүнчөгүн ала коюп, ары жакта аңдып турган капитанга ыргытып жиберди да, сак болгула. Силерди аңдып калыптыр. Араңарда Волков деген бар экен, деди да, тиги солдаттын кайрылып келе жатканын көрө коюп, тамагын жей баштады. Рахмат, тууган. Кичипейилдиктен башка жаман иш кылган жоксуң, дейт Артем солдатка. Солдат кандайчадыр чоң ишти бүтүргөнсүп жылмаңдоо менен туткундарга карап турбай иштегиле, деп кыйкырып койду. Артем түйүнчөктү ыргытаары менен Михаил илип алып, ары жагындагы чуңкурга ыргытып жиберген эле. Бирок түйүнчөк бойдон катып алуу коркунучтуу болгондуктан капитан чуңкурга түшө калып, түйүнчөктү чечкенде кичинекей 3 китепче, Правда газетасынын 3 номери жана бир кичинекей кат чыкты. Газета менен китептерди ар кими бирден алып, шымдарынын ичине салып жиберишти. Силер эки жакты байкап иштей бергиле, деп капитан катты окуй баштады. Евгений Васильевич Зубков, Василий Васильевич Сорокин, деп жазылган катты капитан окуй салды да, катты көкүрөгүнө кысты. Көп узабай Сорокин Артем менен Александров, Зубков кайыкка олтуруп жөнөдү. Урматтуу угармандар, бул жерде Сорокин Артем, Александров, Зубков. Унтер-офицердин буйругу боюнча көпүрө куруп жаткан туткундар эки тарапка чыга берди. Сорокиндер кандайчадыр шаттык менен кармалуу чепти бузуп өтүп бара жаткандай сөйлөттүүлүк менен жаңы курулуп жаткан көпүрөнүн алдынан өтүп кетишти. Артемдун ырдаган үнү, Зубковдун сайраган булбулу сүйгөн достордун жүрөгүнө жашырын сырын кайтылап айткансып, улам алыстап бара жатты. Кандайдыр
Kulakka uğumduu, жүрөккө жагымдуу деп Каныбек жылмайып капитанга карады. Ажыдаар оп тартканда. Кийинки бөлүмдөрдө.